Qancha vaqt sotib kelgan? 100 bo'ldi. Yaxshi ekan, yaxshi chiqdi. Birde-birde qancha jil o'rganasiz? 3 yil o'rganasiz. Qaysi bunda? O'zing qiziqasizmi sotib? Yaxshi o'rgatib. Smetasını tuzunu O tuzlu. Dil tuzlu smeta. Smetası var. 1 milyon 800 bin çeyreğinde. Полный здание. Onlar büyük bakışa getirdim. Негізі айтады, түсіндіңіз бе? Сіздер онда қылсаңар ошондай болду. Кылбасаңар коюп тур, дагы бир күнү болот да. Анан чалды үйдү кылсаңар анда булбаш керек болот. Түшүнүңөрбү? Мына карачы сыктагында кылсаңар эптеп чачып кылсаңар. Лучше дагы 500 миң алганда бир чекеттен сыпар. Эмне шашасың? Бир кабинет идеально жасалган. Өзүңөн башта. Осы заманнан баштады, үстін гипсокартон менен тегиздеп, заман бар, мыналарды кыллап чыгарат, жакшылап туруп, закондуу усталар жакшылап турган. 3 кабинет кылба, бирөөнү кылба. Ушуну сапат турган. Бир чекеде биз дагы бергенге жараша ошо акча бөлүп берейин. Мына силер эптеп эле акча менен чалды ойдурмасыңар, анан бергенге дагы берет акча. Түшүнүңөрбү? Сапатқа көңіл болуш керек. Ескі здание екен, бірақ бір чекеде жақсы жасаш керек. Принцип ошондой болуш керек. Сапатқа көңіл болуш керек. Анан акча аз, содан акча ошондой болот. Табыш кыйын. Биз күнчүккө жашап, колдо берели, бирок силер мындай бир жасап кетиш керек да. Болду, сен жасаган ремонт 10 жыл, 15 жыл туруш керек да. Тура, мына быйыл кылып, эртең мына келгендер билет да мына фотолоктор. Бирок илгерки заманда фотолог. Bir жасап кеткен. Силер жашсыңар го, жаңы келген жаңыча иштеш керек. Эскилердин эмесин эптемейлерди токтотуш керек. Эптемей жасап, анан андай чалгылуу иш кылган токтотуш керек. Акылбы? Болбойт. Караңыз, бул эски заман. Жакшы уста берсе, мынаны ичине киргизет, мынаны үстүнөн жабат. Мындай болбойт да, мындай иш кылбак. Бирок мындай кылбаш керек. Ошон үчүн ишти кылганда бир тарап кетиш керек. Илгерки замандарда жасап, мына аз жаңы заманда бир кабинетти мындай показательно жасаш керек да. Мебелинден баштап баардык. Ара бир чекеде кетсек, өзүңө дагы мындай кызыгасың. Мына кабинет бүтүп, экинчисин жасап, ошондой кетиш керек. Мына катылуу эме карасаң, дуалда. Азыр жакшы эмесиң, тегиздеп берет. Мындай болбойт, мына. Уят мына, оор илгерки заман. Өзүңөр түзгөн, мына караңызбы? Bunun biri toğla dönüyor. Ana kara ağzında bağırdı. Hayatta zappoz dediğim var mı? Hala. Araç ana zırladı karalarına. Жасаш керектер bir çekerde geçseler bunlar. Tamam. Atla doğru Özüm bir yaşına kızı gezdim. Süpürmezsin orada, jeli oturmanlar. Ya. Süpürmezsin. Arkamda oturmanlar. Tekrar karayısın mı? Ben aytotlarım, hazır geç bir ana. Araçı şu. Ana şunda jeleni görüp, şunda tazalamanlar, onday bollar doktasın. Kara olup tazalamak. Filmlerde ana şu salonlarda artırıyor gibi ya. Var bir şekilde Эми мына өзүңүздөр көрүп болгондой бүгүн ушул Ош шаарындагы балдардын чыгармачылык борборуна келип жеринде көрдүк. Эми бул здание эски курулган, 50 жыл, 60 жыл болуптур. Зданиянын курулганына негизгисинен ремонт керек экен. Бул жерде толук капиталдык ремонттон өткөзүшүбүз керек. Бирок эми бизде шаардагы бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша бир чекеден жасап берели деп ойлонуп атабыз. Эң негизгиси ушул жылуулук системасын алмаштырыш керек экен. Буну дагы азыр биз атайын тапшырма бердик. Сметасын эсептеп чыгышат. Анан ушул биринчи очередь
ошо жылуулугун бир жакшы жолго коюп берели. Экинчиден ушул бул балдардын чыгармачылык борборуна мына 1,5 миңге жакын шаардагы мектептен балдар келип ушул жерде мына кружокторго катышат экен. Жалпы 40 кружок бар. Бул эң керектүү мындай мектеп болуп атат десек болот. Бул борбор чыгармачылык борбор. Ошон үчүн бул жерде дагы чоң мындай актовый залы бар экен. Акыбалы өтө оор. Ошол жерде дагы биз мүмкүнчүлүккө жараша толук мындай ремонт өткөзүп, себеби бул жерде бүт республикалык иш-чаралар дагы ушул залда өтөт экен. Анан ушундай экинчи статуска ээ кала болгондон кийин мындай залга менимче мындай иш-чара өткөзүш уят десек болот. Ошон үчүн биз шаардык кеңеш менен сүйлөшүп туруп акча бөлүп ушул зал менен быйылкы жылкы анын отоплениясын, жылуулугун оңдоп берели деп аракет кылып атабыз.